Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah Tavhid kitabına sababımızda olan tavız. Bugünkü bölüm avtor aytып жатат Babu Qawlillahi Teala. Bu bölümde ayat menen tema koydu. Bu ayatta Allah Teala aytат: "Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an ve hum yukhlaqun." Алар Аллах Таалага ушундай өздөрү бирдеке жаратпаган жана өздөрү махлук жаралынган болгон нерселерди Аллах Таалага шерик кошобу. Аллахтан башкага сыйынган нерселердин абалында өздөрү бирдеке жаратуучу эмес. Жана ошондой эле өздөрү жаралынган. Вала ястати'уна лахум насра вала анфусахум янсурун. Алар не? Аларга ошо сыйынган адамдарга жардам да бере албайт, алар өздөрүнө да жардам бере албайт деген ушул аятты тема койду. Бул бөлүмдөн максат, бул бөлүм жана мындан кийинки келе турган бөлүмдөн максат эмне? Бул алым ушундай баяндап атат. Кимде ким Аллах Тааладан башкага сыйынган болсо, Аллах Тааладан башкага сыйынган болсо, ал канчалык улук зат болсун, периште болсун, пайгамбар болсун, канчалык улук зат болгон болсо дагы ал алсыз экендигини, ушул 4 сыпаттан арылбайт экендигини баяндап атат. Биз Аллахтан башкадан сурай турган болсок, дуа кылып сурай турган болсок, мисалы үчүн Хадиче энебиздин мүрзөсүнө барып, "О Хадиче эне, өзүң жардам бер, өзүң бала бер" деп, же Манасатанын арбагынан, же паланчы ыйык бирөөнүн арбагынан дуа кылып сурап, ошолорго ибадаттын бир түрлөрүн арнай турган болсок, ошолордун бардыгы ошол дуабызга жооп бере албайт, биздин сураган талабыбызды аткара албайт. Жалгыз гана Аллах гана талаптарды аткаруучу, дуаларга жооп берүүчү деген ушул бөлүмдө. Эми бул бөлүм анан кийинки бөлүмдө баяндап атат. Жаралынган заттардан Аллахтан башка нерселердин бардыгы махлук деп коет. Махлук деген жаралынган деген, жаратуучу эмес, жаралынган деген. Жаралынган заттардын эң улугу ким? Адамдардан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бул бөлүмдө баяндап атат. Ошол адамзаттын эң улугу, эң Аллах Таалага такыбасы, эң Аллахка жакыны бул пайгамбарыбыз. Ошол дагы бирөөгө пайда дагы зыян да бере албайт. Ошого сыйынсаңар да пайда бере албайт деп атат. Демек пайгамбарыбыз пайда бере албагандан кийин, пайгамбарыбыздан дуа кылып сураса болбогондон кийин, башка олиялардан, башка эмелерден такыр болбойт да. Теңир ата болсун, башка болсун, Дөөт бирим, Сулайман бирим деген эч кимден сураган болбойт. Жалгыз Аллахтан сураш керек деген бөлүм. Кийинки бөлүмдө келет иншалла. Кийинки бөлүмдө периштелердин эң улугу бул Жибреил периште. Ошол Жибреил периште дагы силерге пайда да зыян бере албайт. Жалгыз Аллах гана пайда зыян берүүчү, жалгыз Аллахтан гана дуа кылып сурагыла деген бөлүм. Эми бул бөлүмдө биринчи аятта алып келди. Ушул аят ширкти түп тамырынан жок кыла турган аят. Кимде ким акылдуу адам түшүнө турган болсо. Бул аятта айтып жатат. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Аллахтан башка жаралынган нерселер, Аллахтан башка сыйынылып аткан нерселер, ал Иса пайгамбар болсун, Узейр болсун, кандайдыр бир олия болсун, Манасат арба болсун, ким болсо дагы алар ушу 4 сыпаттан арыла албайт деди. Ал сыпаттар кандай? Биринчиден алар жаратуучу эмес. Эчтеке жарала албайт. Бир чымын да жарата албайт. Канчалык улук зат болсун, пайгамбар болсун, периште болсун, бир чымын жаратып ага жан сала албайт. Анткени ал Аллахтын колунда. Демек, биз жарата албаган алсыз заттарга сыйынган болбойт деп атат. Жалгыз жаратуучу улук болгон, ыйык болгон Аллах Таалага гана сыйынгыла деген мааниде. Биринчисинде алар эчтеке жарата албайт, биринчи сыпат. Экинчиси, алар өздөрүн да жарата албайт. Экинчисинде алар өздөрү жаралынган. Аллах Таала жалгыз жаратуучу. Аллахтан башка бардыгы махлук жаралынган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болсун, периштелер болсун, бардыгы жаралынган. Жаралынган деген биз сыяктуу эле жаралган алар, жаратуучу эмес. Демек, биз ушунун баарын жараткан жалгыз Аллахка сыйынышыбыз керек. Буга окшогон жаралынган заттарга сыйынбашыбыз керек деп атат. Түшүнүктүбү? Үчүнчү сыпаты, алар эмне? Ошолорго сыйынып сурасаң, пайгамбардан сурасаң, олиялардын арбактарынан сурасаң, мүрзөлөргө барып сурасаң, алар сага сураган нерсеңди бере албайт, эч кандай жардам бере албайт. Муну вахабилер айтып аткан жок, салафилер айтып аткан жок, же башкалар айтып аткан жок. Ошо аламдардын Раббысы болгон Аллах Таала Куранда ачык айтып атат. Ла ястати'уна насрахум. Алар эмне? Силердин
сураган, дуа кылып сурап атсаңар, жардам сурасаңар, алар силерге жардам бере албайт дейт. Эч кандай жардам бере албайт. Демек, Аллах Таала алардын ушунчалык алсыздыгын баягандап атат. Буну азыркы күндө кээ бир жамааттар бар да, кээ бир адашкан жамааттар бар. Алар эмне дейт? Биз Аллах Тааладан түздөн түз суроого алсызбыз. Биз тиги такуа олия адамдардын арбактарынан дуа кылып сурасак, алар Аллахка жакын, биздин дуабызды Аллахка көтөрөт, жакындатат, анан бизге жардам келет деп ушинтип айтышат. Ушуга ачык айкын бизде кээ бир динге таандык болгон, өзүн молдо деп жүргөн адамдар чакырык кылып чакырышып атат адамдар. Бул Абу Лахаб, Абу Жахал пайгамбарыбыздын доорундагы мушриктердин башчылары болгон адамдардын кылыктары ушундай болгон. Олиялардан, устаздардан, башкалардан дуа кылып сурагандык. Мусулман жалгыз Аллах Тааладан түздөн түз дуа кылып сураш керек. Эч кимди ортомчу кылбаш керек. Чүнкү бул аятта эмне айтып атат? Силер алардан сурасаңар дагы, канчалык жалбарып жардам сурасаңар дагы, алар силерге жардам бере албайт. Бул үчүнчү сыпаты. Биринчи сыпаты, алар жаратуучу эмес. Экинчи сыпаты, алар өздөрү жаралынган. Үчүнчү сыпаты, алар дуа кылып сурасаң да алсыз жардам берүүгө силерге. Төртүнчү сыпат айтат, алар жада калса өздөрүнө өздөрү жардам бере албайт дейт. Силерге жардам берип турсун, өзүнө жардам бере албайт. Мүрзөдө жаткан адам, өлгөн адам Аллахтын кечиримине, Аллахтын райымына муктаж өзү. Бейиште Аллах Тааладан өзү үмүт кылып, тозоттон куткаруусуна сурап, ошол нерсеге өзү муктаж. Ал кантип сени Аллахтын алдында куткарып, бейишке кирүүңө, же болбосо бул дүйнөдөгү муктаждыгыңа кантип аткарып берет? Кыямат күнүндө пайда бере албайт, бул дүйнөдө дагы пайда бере албайт. Демек, бул аятта Аллах Таала Аллахтан башка сыйынылган заттардын бардыгы ушул төрт сыпаттан арылбайт экенин айтып атат. Биринчиси, жаралынган алар, алар жаратуучу эмес. Экинчисинде өздөрү жаралынган. Үчүнчүсү, алар сыйынсаң да пайда бере албайт. Төртүнчүсүнде, алар өздөрүнө да пайда бере албайт. Өздөрүнө пайда бере албайт деген көпчүлүк учурда могу Аллахтан башка сыйынылган башка диндерди карап көрүбүз. Тоо ташка сыйынат, Буддага сыйынат, башкага сыйынат, чынбы? Ошолордун сыйынып аткан нерсесине барып чымын үстүнө коюп, чымын чычып койсо дагы өзүн коргой албайт ал. Ушунчалык алсыз зат болуп атат, ошого сыйынышып атат. Уюга сыйынып атат. Уюну барып союп жеп койсоң, ал өзүн коргой албайт. Чынбы? Ушундай эле Аллахтан башка заттын бардыгы алсыз. Ал сага жардам берүүнү артып турсун, өзүнү дагы сактай албайт. Демек, ушул төрт сыпаттан арыла албайт. Эми ушундай экен, акылдуу адамга ушул жетишиктүү да. Демек, мен жаратуучум Аллах экен. Аллахтан гана сурашым керек экен. Эч кимди ортомчу кылбашым керек экен. Түздөн түз Аллахка сыйынышым керек экен. Бул Аллахтан башка нерселердин бардыгы мага окшош эле жаралган заттар экен. Алар мага пайда бере албаса, алар өздөрүнө да пайда бере албаса, аларды эмнеге сыйынам? Азыркы күндө ушул дин, бул деген эмнеге айтып атабыз? Биз тиги теңирчилерге, бутпарастарга эмес, өзүнүн мусулманмын деп кээ бир адашкан жамааттар бар да, мусулмандарды ушул нерсеге, бутпарастыкка чакырган молдо сөрөйлөр бар. Айтат, Меккеге барсаң, Мекке Аллах Тааланын үйү, Аллах Тааланын эң ыйык кылган жери. Ошо жерге алып барып, умрага, ажыга алып барып алышып эмне кылып атат? Паланчын Олиянын кабыры, Айша энебиздин кабыры, Хадича энебиздин кабыры, ошол мүрзөгө алып барышып эмне кылат? Балалуу болбой жатсаң, ошол жерден сурагыла, ушудан арызыңарды айткыла, арыз мунуңарды айткыла деп. Сен Аллахтын эң ыйык кылган Кабасына келип атасың. Ошол жерге барып, Аллах Тааладан сурабай, уялбай, кантип ошо бутпарастыкка алып барып атасың? Меккедеги илгери бутпарасттардын жолуна чакырган эмелер болуп атат. Мындай окуяларды кээ бир молдогерлер айтып жүрөт. Айтат, окуяларды айтып атат. Бир устазы эмне кылып аттыр? Устазы эки шагиртине дейт, бир жака кетип атканда осуят кылып айтыптыр дейт. Силерге жолдо кыйынчылык келет. Ушунда кыйынчылык келгенде эмне? Менин атымды айтып дуа кылып сурагыла деп айтыптыр. Анан экөө кетип атса, артынан бир арыстан кубалаптыр дейт. Арыстан кубаласа, өлө Аллах Таалага түздөн түз жалбарып дуа кылыштыр. Аллахым өзүң куткар бизди десе, эч кандай жардам келбей калыптыр дейт. Анан эстеп кетишип, о устазым бизге өзүң жардам берчи десе, анан кутулуп кетишиптир дейт. Мунун мааниси деген дейт, мунун мааниси. Тиги устазы Аллах Таалага жакын. Булар дуа кылганда дароо укту дагы, дароо Аллах Таалага көтөрдү, ошон үчүн дуасы туура кабыл болду, бат кабыл болду деп айтышып атат. Бул бутпарастардын сыйынганы ушундай болгон. Биз күнөөкөрбүз, дуабызды Аллах кабыл кылбайт, через ушулар кылсак кабыл кылат деп ушинтип сыйынышкан. Бул Адам атадан баштап, Нух алейхиссаламдан баштап эле кыяматка чейинки адамзаттын Аллах Таалага кылган ширки
ушундай жол менен болгон. Биз күнөөкөр, шайтан ушинтип салат. Сен күнөөкөрсүн, өзүң Аллахка сыйынууга татыктуу эмессиң. Сен эмне бул оолияларды улукта, ушуларды ыраазы кылышың керек, ушулардын ыраазылыгын алышың керек, анан сенин ибадатың кабыл болот, анан Аллахка жакындайсың деген. Жок, бул таухид деген, таза дин деген, пайгамбарлардын дини деген адамдарды эч бир адамга байлабайт. Түздөн түз Аллах Таалага сыйынууга чакырат. Түшүнүктүбү? Түздөн түз Аллах Таалага сыйын. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата да'i иза даани." Эгерде пенделерим мен жөнүндө менден сураса айткының дейт, мен аларга жакынмын. Мен дуа кылуучулардын дуасына жооп берем деп атат. Раббыбыз айтып атат, Аллах Таала бизди жаратуучубуз. О пенделерим, мага дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл кылайын деп атат. Ошондой деп ар бир затка, ар бир пендеге кайрылып атса дагы биз эмне? Бирөөлөргө, адамдарга, башкаларга, оолияларга, арбактарга жабышып, адамзат ушундай нерсеге алсыз болот. Мунун баардыгы шайтандын иши, жер жүзүндө болуп келаткан ширктин баардыгы ушул тараптан болот. Ошон үчүн ушул аятты эле жакшы түшүнө турган болсок, баарыны ширктин түп тамырынан жок кылат. Ал өзү махлук болсо, бирөө жаратпаса, ал өзү жаралынган болсо, өзүн бирөөгө жардам бере албаса, өзүнө да жардам бере албаса, ал эмне? Пайдасыз ага сыйынуу. Андан кийин бул жерде бир маселе, жаратуу дегенде халк деп коет, эки мааниде келет. Шариятта эки мааниде. Халк дегенде жоктон бар кылуу, бирдекени жоктон бар кылып жаратуу. Бул Аллахка гана таандык. Аллахтан башка эч ким жоктон бар кыла албайт. Бир чымынды дагы жарата албайт да. Түшүнүктүбү? Экинчиси бар эле нерсени башка сүрөткө өзгөртүү. Бар нерсе жаралынган бирдекелерден бирдекени кураштырып туруп, бирдеке жасоо да. Бул Аллах Таалага гана тиешелүү эмес. Адамдар да жасайт. Мисалы үчүн көргөн нерсесин, адам бир көргөн нерсесинен бирдеке жасап чыгышы мүмкүн да. Аллах Таала ушул жөнүндө айтат: "Фатабаракаллаху ахсанул халикин." Ал жаратуучулардын эң жакшысы улук болду деп Аллах Таала өз жөнүндө айтып атат. Бул жерде жаратуучулар деп көпчүлүк жаратуучуларды тасыктап атат да. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн. Аллах Таала Куранда жаратуучулар деп атат. Демек Аллахтан башка да жаратуучу бар экен деген. Мунун мааниси эмне? Жоктон бар кылуу эмес, бар нерсени башка нерсеге өзгөртүү деген мааниде. Жоктон бар кылуу бул жалгыз Аллахка гана таандык иш. Түшүнүктүбү? Андан кийинки аятта айтат, Аллах Таала айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир." Силер Аллахтан башка дуа кылып сурап атканыңар, ал ким болсо да, оолия болсун, пайгамбар болсун, периште болсун, ал эмне? Ал тиги чел кабыкка дагы. Қитмир деген жана курма бар го, финик. Ошонун данеги бар, Данегин сыртында жука чел кабык болот. Билесиңерби? Ошого дагы ээлик кыла албайт дейт. Оолиялар толук ээлик кыла албайт. Аллах Таала мүмкүнчүлүк бергенчалык ээлик кыла алат. Ага толук ээлик кылуу Аллах Таала. Ошого да ээлик кыла албайт дейт. Силер кантип ага сыйынасыңар деген маанинде, ал эчтекеге ээлик кыла албайт. Аллахтан башка сыйынынган зат ким болсо дагы, периште болсун, пайгамбар болсун, оолия болсун, миң кыйын болуп, батыр болуп кетсин, баары тең эмне? Алсыз. Алсыз, эчтекеге ээлик кыла албайт деп атат. Айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир." Силер Аллахтан башка сыйынган заттар ошол эчтекеге ээлик кыла албайт деди. "Ин тад'ухум ла ясмау дуаакум." Силер алардан дуа кылып сурасаңар, силердин дуаңарды укпайт дагы дейт алар. Мүрзөдө жаткан, кабырда жаткан оолиялар, мисалы үчүн бул Египетте көп тараган Бадави дегенге сыйынышат да. Бадави ал кыйын болгон, оолия болгон деп, ошондон кыйынчылык учурларда "О Бадави, өзүң жардам бер" деп. Шиялар кээ бир жамааттар эмне? Али Хасан Хусейнден сурашат. "Я Хусейн, өзүң жардам бер" депчи кыйынчылыкта. Ошентип ал кыйынчылыгында сурасаң, ал сени укпайт дейт. Бул Аллах Таала Куранда ачык айтып атат, Куран аяттарында. "Валау сами'у мастажабу лакум." Алар дейт экинчиден, мейли укса дагы сен угат экен деп далилдериңди алып келип укканды тасыктадың. Өлгөндөр угат деген толтура суфилер ошол сыяктуу далилдерди алып келет да. Өлгөндөр угат деди. Мейли сен айткандай угат экен. Угат экен. Укса сыйынып сураш керекпи? Айтабыз. Кийинки аятта Аллах Таала айтат: "Валау сами'у мастажабу лакум." Алар силерди укса дагы силердин дуаңарга жооп бере албайт. "Ва яумал кыямати якфуруна биширкикум." Үчүнчүдөн, кыямат күнү силердин ушинтип ошолордон дуа кылып сураганыңарды четке кагат дейт алар. Ага кафырлык болот. Биз мындан арыбыз, биз буга чакырган эмеспиз буларды деп. Бул ширкиңер деп Аллах Таала ачык ширк деп атат. Кыямат күнү ушул ширкиңерди алар четке кагат. Ачык айтып атат. Түшүнүктүбү? Андан кийинки эки аят алып келди, кийин далил алып келди. Фис сахих ан Анас радиллаху анху. Сахих Муслимде келет бул хадис. Анас радиллаху анху риваят кылып атат.
Şujjan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yevme Uhudin ve kusuran rabaiyatu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud soğuşu bolğanda al emesi jarıldı mında kesilip bu yaktan soğuştaçı. Ya mu azut işleri sındı. Çünkü azut işi je bolsa mına 4 aldыңғы tişi. Ошо tişi sınıp müşriklerden uşunday kıyınçılık gördü da. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ozunu kesişip tişini sındırıştı. Soğuşta oşunday jeri geçen bardı. Çünkü Анан пайгамбарыбыз ошондой кыйналып турганда, анын канчалаган эмелери өлдү. Канчалаган сахабалар, 70 сахаба ал жерде өлүп кетти. Жана Ухуд согушунда белгилүү чоң сахабалардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошондо ачууланып турганда айтты: "Кейфа юфлиху каумун шажжу набийяхум." Пайгамбарыбыз айтат: "Ушундай Аллахтын пайгамбарыны ушундай кылып кесип, ушундай азап ыза жеткирген ком кантип ийгиликке жетишет?" деп айтканда Аллах Таала аят түшүрдү. Лейсе леке минел амри шей. Сенин колуңда эчтеке эмес деди. Мындайча айтканда, сен ыза чеккениңде, зыян көргөнүңдө бирөөнү жок кылып берем, булар ийгиликке жетпейт десең, жетпей калбайт деп атат. Бир коомду ийгиликке жеткизүү, ийгиликке жеткизбөө, пайда зыян алып келүү бардыгы бул Аллахтын иши деп атат. Түшүндүңбү? Мушриктер сага ушунчалык ыза берсе дагы, сен мындай сөздү, мындай нерсени кыла албайсың деп атат. Ийгиликке жеткизбей кое албайсың аларды деген майында. Демек, пайгамбарыбыз ушунчалык Аллахка сүйкүмдүү эң улук зат болуп атат, ошонун колунан дагы мындай келбей жатат. Азыр мондай жамааттар бар, кээ бир адамдар бар. Өздөрүнү ак сөбөктөрдөнбүз, биз төрөлөрбүз, же мындайларбыз деген сыяктуу бир адамдар бар да. Алар эмне дейт? Элден барып бирдекелерди талап кылат, акча талап кылат, же дагы бирдеке талап кылат. Bizdi narazı kılsaňar önböýsüňer deydi. Bizdi narazı kılbaşaňar gerek. Bizdin nazarыбыздан kalbaşaňar gerek deydi. Köpçülük karapayım elde oşonda işenim var. Suragan nersesin beret. Ne dese makul deydi. Nege? Antkeni oşonu narazı kılıp koysam önböy kalam deydi. Çünkü uşunday jamaattar kebir kişileri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler jönündө aytıp atat. Peygamberimizni uşunday kılıp Allah'tın peygamberini uşunday ıza çekкен adam kantip ийгиликке жетет degende Allah Taala daroo ayat düşürdü. Bul leyse leke minel amri, bu senin kolundağı iş emes. Bul Allah'ın işi dedi. Allah'sa alardı keçirip, İslam'a keltirip, hidayetke keltirip, iyilikке jetkizip koyup, kalasa kafir boydan öldürüp azaplaydı. Andan keyin hadis, Abdullah ibn Umar radıyallahu anh rivayet kıladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uşunday degen nuktum deydi. Al, bandat namazında rükû kılıp, rükûden turgandan keyin Semiallahu limen hamida, Rabbena ve lekel hamd dep айтқандан кейін дуа кылчу дейт. Ошол пайгамбарыбызга ыза жеткизген, пайгамбарыбызга зыян жеткизген коомдарды, адамдарды эскерип, Аллахумма лан фуланан ва фулана, о Аллахым паланчы-паланчыга өзүң каргыш айткын, өзү сенин каргышың болсун деп дуа кылды дейт да пайгамбарыбыз. Анткени ал ушунчалык ал мушриктер ушунчалык пайгамбарыбызды ызаланткан, ушунчалык зыян жеткизишкен, ошондо пайгамбар чыдабай ошолорго дуа кылды. Аллахым ушуларга сенин каргагың, ланатың болсун деп. Ошондо Аллах Таала Кур'анда аят түшүрдү. Лейсе леке минел амри шей. Бул жанагы эле бир риваятында. Сенин эч бир колуңдан эчтеке жок. Сенин колуңдагы иш эмес бул. Аллахтын иши деп. Башка риваятта ушул дуа кылгандар кимдер дегенде Сафван ибн Умайя деген мушриктердин башчыларынан. Сухайл ибн Амр, Харис ибн Хишам ушул 3 кишиге дуа кылган дейт да. Булар пайгамбарга катуу зыян берген мушриктердин башчылары болгон. Ошондо Аллах Таала айтты: "Лейсе леке минел амри шей." Sen kolundağı iş emez bu. Allah'tan işi dedi. Allah Taala kalasa alardı günösünü geçirip tuğra jolga başlap koyot. Kalasa ne? Oşol boydan, kafir boydan öldürüp azaptayt alardı. Demek bu Allah'tan işi dep aytты. Keyinki hadiste aytat. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılıp atat. Kama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hina unzila aleyhi ve anzir ashiratekel aqrabin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci peygamber bolup kelgende 3 yıl davattını jaşırın kılıp жүрдü. Jaşırın kılıp жүрдü. Anan ayat düşürdü Peygamberimizga. Allah Taala aytты: "Anzir ashiratekel aqrabin." Sen jakındarыңды eskert, jakındarыңды дават кылгын dedi da. Ошондо Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alарды Kureyş'ti çoğulttu barın. Kureyş'in çoğultup ушундай dedi: "Ya maşara Kureyş. O Kureyş eli" dep kayrıldı alarga. Uşu siyahtı bir söz menен kayrıldı deydi. "İştaru anfusakum la ugni ankum minallahi şay'a." Seler özüňөрдü
сатып алган. Мындайча айтканда өзүңөрдү Аллахтын азабынан сактап кылгыла, жалгыз Аллахка ибадат кылгыла, ширкти таштагыла, өзүңөрдү Аллахтын азабынан куткарып алгыла. Мен силерге, Аллах Таала силерге эгерде зыян кааласа, Аллах Таала азаптоону кааласа, мен эч кандай силерди куткара албайм деп атат. Мен силерге жардам бере албайм. Мен силердин балаңар болсом дагы, силердин канчалык жакыныңар болсом дагы, Аллах Таала силерди азаптоону кааладыбы, мен эч кандай жардам бере албайм. Ошон үчүн ар бириң Аллах Таалага сыйынып, Аллахка кулчулук кылып, өзүңөрдү куткарып алгыла деди. Андан кийин ар бирине кайрылып баштады. Я Аббас ибн Абдул Мутталиб, ла унияка миналлахи шай'a. Өзүнүн абасы болгон жакын кайрылды. О Аббас, мен сага эч кандай пайда бере албайм, Аллах Таалага сыйын. Ширкиңди ташта деген майында кайрылды. Я Сафия аммата Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин атасынын карындашына кайрылды. О Сафия, мен сага эч кандай пайда бере албайм, сен өзүңдү куткарып ал деди. Андан кийин эң жакыны болгон Фатимага кайрылды. Ва я Фатима бинт Мухаммад салини мин мали маишат ла унияка миналлахи шай'a. О Мухаммаддын кызы Фатима деди. Сен менин өзүмдүн мал мүлкүмдөн каалашыңча сура дейт. Мен берем дейт. Мал мүлкүмдөн ээлик кылган нерсемден сура. Бирок мен сени тозоктон куткарып ала албайм. Сен өзүңдү сактап калбасаң. Кандай? Жалгыз Аллах Таалага иман келтирип, жалгыз Аллах Таалага сыйынбасаң, мен сени куткара албайм деп атат. Ошондой бул жерде, бул бөлүмдөн негизги максат адамзаттын эң улугу болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн эң жакын адамдарына дагы пайда бере албай жатат. Түшүнүктүбү? Кайсы нерсе пайда бере албай жатат? Эгерде алар таухидке келбесе, жалгыз Аллахка кулчулук кылбаган болсо, ширктин үстүндө өлө турган болсо, ал жакының пайгамбар болсо дагы пайда бере албайт кыямат күнү сага. Анткени бейишке мушрик адам, Аллах Таалага ширк кылган адам кирбейт бейишке. Аллах Таала мушриктерге, ширк кылган адамга бейишти арам кылган. Аллах Таала Куранда ачык айтат. Иннаху ман юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар. Албетте кимде ким Аллахка ширк кыла турган болсо чынында, Аллах Таала ага бейишти арам кылды дейт, анын баруучу жайы тозок деди. Демек, кимде ким ширк кыла турган болсо, ширктин үстүндө өлө турган болсо, ага жакын адамы канчалык илимдүү болсо дагы, канчалык алым болсо дагы, канчалык олия болуп кетсин, жада калса пайгамбар болсо дагы, пайгамбарлардын эң жакшысы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы аны тозоктон куткарып бейишке киргизе албайт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыздын абасын билесиздер? Абу Талиб, пайгамбарыбыздын атасынын бир тууган Абу Талиб. Ал пайгамбарыбызды кичинекейинен чогойткон. Пайгамбар болуп келгенде мушриктер ага душмандык кылганда бүт баарына коргоп сактаган, жардам берген. Андан кийин 3 жыл жанагындай кыйынчылык учур болгон. Мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда, мушриктер 3 жыл аларга санкция салган да, мындайча айтканда. Алар менен соода саттык кылбайбыз, үйлөнбөйбүз, тамак аш бербейбиз деп бир өрөндө, чөйрөдө, ачкачылыкта чыдашкан 3 жыл. Эч ким үйлөнбөйт, тамак бербейт, ушундай кыйналып. Бүт баарына чыдаган. Өлгөнгө чейин ушундай пайгамбарыбызды коргоп чыдап жүргөн. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын динине келген эмес. Ошол өлүп атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык кайгырат да. Я амми кул ла иляха иллаллах калиматун нухаджилака биха индаллах. О ава дейт. Бир сөз айтып койчу. Ла иляха иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах гана сыйынууга татыктуу деген ушул сөздү айтып кой. Кыямат күнү мен сага жардам берейин. Мындайча айтканда, тозоктон кутулууңа ушул сөз жардам берет. Ушуну айтып койчу дегенде, айтпай мушрик бойдон өлүп калды. Мына ошол киши дагы пайгамбарыбыздын эң жакын кишиси. Ал мушрик бейишке кирбейт, ал тозокто болот. Түшүнүктүбү? Демек, бул дин деген сезимдер менен, тууганчылык менен, башка нерсе менен эмес. Дин деген ла иляха иллаллах калимасы менен. Ким Аллах Таалага, жалгыз Аллахка сыйынса, ал иншалла сөзсүз түрдө бейишке кирет. Таухид ээлеринен болсо. Кимде ким ширктин үстүндө өлгөн болсо, ал не канчалык жакшылыгы бар болсо дагы, ал тозок ээлеринен болот. Демек, бул жерде биз чоң сабак алабыз. Адамдарды үйрөткөндө, бала чакабызды, үй бүлөбүздү тарбиялаганда эң биринчи тарбиялай турган нерсе ушул. Жалгыз Аллахка сыйынабыз. Жалгыз Аллах бизди жаратты, ошого гана сыйынабыз. Ошодон гана сурайбыз, ошол үчүн гана намаз окуйбуз, ошол үчүн гана курбандык чалабыз. Аллахтан башка сыйынылган нерселер баары жараксыз. Иса пайгамбарга сыйынган туура эмес, буттарга сыйынган туура эмес, теңирчилик туура эмес, тиги туура эмес деп эң биринчи ушул нерсени үйрөтүш керек. Биздин бала чакабыз ушул нерсени билип, ушул нерсеге амал кылып өлгөн болсо, ал канчалык кыйынчылыкта жашаса дагы
Бирок акыреттик түбөлүктүү жашоодо иншалла ал акыры барар жери беш болот. Эгерде ушул нерседе ширк кылып өлгөн болсо, Аллах Таалага мушрик кылып өлгөн болсо, бул дүйнөдө канчалык жыргаган болсо дагы, канчалык ибадаттарды кылган болсо дагы, бирок ширки бар болгон болсо, ал ибадаттары да жараксыз, жыргаганы да текке кетет, эртең акыретте түбөлүктүү тозокко кетет. Ошон үчүн даватыбызды эң биринчи кыла турган нерсе ушул ла иляха иллаллах келмеси. Жалгыз Аллахка кулчулук кылуу, жалгыз Аллахтан суроо, жалгыз Аллахка тоокел кылуу, Аллахка гана сыйынуу деген нерсени кичинекейинен балдарыбызга сиңиришибиз керек. Үй бүлөбүзгө сиңиришибиз керек. Тууган уругубузга сиңиришибиз керек. Мондай оолияларды ортомчу кыл, оолиялардан сура, мазарлардан сура, тоо таштан сура, Апшыр атага, Сулайман тоого, Арслан бабка, Таштар атага деген нерсенин баарын таштагыла деп, ушул нерсени сиңиришибиз керек. Түшүнүктүүбү? Аллах Таала баарыбызды таухид элеринен кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды ширктин чоңунан да, кичинесинен да сактаган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.